Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Тааладан мына дагы бир насип кылып, бир жума намазында жүз көрүшүп отурабыз. Аллах Таала мына ушул жума намазына басып келген ар бир кадамдарыңыздарга бийик даражаларды, көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун, жана биздин билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Биз мына азыр өтө bir ulu ay болгон, сооптору чексиз болгон Рамазан айынын орозосун кармап жатабыз. Аллах Таала мына ушул айда кармаган орозоңуздарды, жана башка ибадаттарыңыздарды, таравих намаздарыңыздарды Аллах Таала кабыл болгон ибадаттардын катарына кошкон болсун. Орозонун фазилети тууралуу жана орозонун ошол сооптору тууралуу bir neçe ayattарда жана ошондой эле хадистерде баяндалган. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Я айюхаллазина аману, стаизу билла, я айюхаллазина аману, кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." О Аллахка иман келтиргендер, силерден мурдагыларга орозо парз кылынган сыяктуу, силерге дагы орозо тутуу парз кылынды, таква болууңар үчүн дейт. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Астаизу биллах, кул ма я'бау бикум рабби лаула дуаукум." О Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, айткын, эгерде аларда иман сыпаты болбосо, Раббиң ошол Раббиси назарына албайт экендигин айткын дейт. Эгер кишинин иманы болбосо, кишинин Аллахка болгон иманы болбосо, Аллах түшүргөн мына ушул шариятка иманы болбосо, ал ошондой пендени Аллах Таала назарына албайт экен. Ошондуктан Аллах Таала өзүнө баш ийген момун мусулмандарга, ошол буйругун аткарган, кайтарган нерсесинен кайткан момундарга кайрылып: "О Аллахка иман келтиргендер, силерден мурдагыларга орозо парз кылынган сыяктуу, силерге дагы орозо парз кылынды" дейт. Орозо бул үммөткө эле парз кылынган эмес. Бизге чейинки үммөттөр дагы орозо кармаган. Мына ошондуктан ушул үммөт экен, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү экен, кыямат күнүнө чейин иншааллаху таала орозо кармашат. Айяман ма'дудат, эми орозо дагы бир жыл эмес экен, 6 ай эмес экен, 2 ай эмес экен, ошол 12 айдын ичинде ошол бир ай гана орозо кармалат экен. Эми Аллах Тааланын мына ушундай фазилети, Аллах Таала күндөрдү жана ошондой эле түндөрдөн кээ бир түндү, мына кадыр түндү жана ошондой эле айлардан бир айды мындай абзел кылып койгон. Ошондуктан Аллах Таала Раббука яхлуку ма яша ва яхтар. Аллах Таала каалаганын жаратат, каалаган нерсесин тандап алат дейт. Ма кана лахум хира ва ма кана лахум хира. Адамдарда тандоо жок. Аллах Таала мына ушул шариятты түшүрдүбү? Орозо тутасыңар дедиби? Биз самияна атана, уктук, моюн сундук деп орозо тутуубуз керек. Мына ошондуктан Аллах Тааланын ырайымы мына ушундай күндөрдү, айларды бири-биринен абзел кылып койгону, пенделер көптөгөн жакшылыктарга, ажыр соопторго жетүүлөрү үчүн мына ушундай Аллах Таала фазилеттүү кылып койду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан келгенде өзгөчө киши эле, берешен эле. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ол хадисте келген хадисте, Ибн Аббастан келген хадис, Имам Бухари жана Муслим риваят кылган сахих хадис, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дейт. Ибн Аббас радияллаху анхума: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас." Адамдардын эң берешени эле дейт. Эң берешени эле. "Ва кана ажваду ма якуну фи Рамадан хина ялқаху Джибраил." Джибраил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга ушул Рамазан айында жолукканы келип, Куранды окуп берет эле Джибраил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Джибраил алейхиссаламга окуп берет эле. Джибраил Рамазанда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга жолуккан убакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өтө берешен болуп кетет эле дейт. Жана ошондой эле: "Ва кана ялқаху фи кулли лейлатин мин Рамадан фаюдарисухум Кур'ан."
Жана Рамазандын ар бир түнү ошол Жебирел алейхиссалам менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дарс кылат эле Кур'ан-ы Керимди. Мындайча айтканда бири-бирине окуп берет эле. Мына ошондуктан Куранды жаттаганда сөзсүз бирөөгө окуп бериш керек. Окуп берсеңиз жакшыраак жата аласыз, жакшыраак сизде калат. Жана ошондой эле ажваду бил хайри мин рихил мурсала. Ошол шамалдан дагы тез эле берешендикте дейт. Дагы Рамазан айынын фазилеттеринен, хадистеринен окуй турган болсок, Имам Бухари жана Муслим өзүнүн сахихтеринде төмөнкү хадисти Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят кылып келтиришет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте айтат: "Иза дахала Рамадан футтихат абуабул жанна." Эгер Рамазан айы кирсе, бейиш эшиктери ачылып ташталат экен. Азыр бейиш эшиктери ачык. Ва гулликат абуабу жаханнам, жана тозок эшиктери мында жабылат экен. Ва сулсилати шаятин, жана шайтандар чынжырланат экен. Эми жанагы шайтандардын чоңдору, эң шайтандарды тияк бияка башкарып, тияк бияка жиберип турган чоңдорун Аллах Таала мына ушул Рамазан айында чынжырлап байлап таштайт экен. Ал эми бир кичине шайтандар тарабынан эми адамдын нафси деген бар, шайтандар байланса дагы, жана кичине шайтандар жүрө берет адамдарды кээ бир бузук нерселерге, арам иштерге деле мына ушул Рамазан айында кээ бир адамдардын ушул Рамазан айында дагы үзүрсүз орозо тутпаганы, же кээ бир арам нерселер жасап жүргөнү дагы кээде ошол байланбаган ошо кичине шайтандардан да болуп калышы мүмкүн. Кээде адамдын нафси каалоосу дагы болуп калышы мүмкүн, себеп болуп калуусу дагы мүмкүн. Антикени Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде иннан нафса ламмаратун бису, чындыгында адам баласынын нафси дайыма жамандыкка буйрат дейт. Эч бир жерде Кур'ан сүннөттө инсан баласынын нафси каалоосу макталган эмес. Бул нафси каалоо эч качан тойбойт экен. Бул нафси каалоо адамдын нафси. Бул дайыма жемеленген, айыпталган. Дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен окуй турган болсок, Имам Тирмизи өзүнүн сүннөт сунанында төмөнкү хадисте Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят кылып келтирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иза кана аввалу лейлат мин шахри Рамадан", ошол Рамазандын биринчи түнү болгон убакытта, Рамазан кирип эртең орозо тутабыз деп, ошол Рамазан айынын айы көрүнгөн убакытта шайтандар байланат экен. Ва марадатул джин, ушундай джиндер дагы адамдарга, ушул джиндердин жамандары дагы байланат экен. Ва гулликат абуабун нар, тозок эшиктери ачылат, тозок эшиктери жабылат экен. Фалам юфтах минха бабун, андан бир эшик ачылбай турат экен Рамазан бүткөнчө. Ва футтихат абуабул жанна, жана бейиш эшиктери ачылат экен. Фалам юглак минха бабун, андан бир эшик жабылбай турат экен. Ва юнади мунадин, жана бир чакыруучу күн сайын болот экен ушул Рамазан айында. Я багил хайр акбил ва я баги шар аксир дейт. Эми ушул жерде дагы бир нерсени айтып коюш керек. Эми Рамазан айында ким өлүп кала турган болсо туура бейишке кирип кетет деген кээ бир туура эмес мындай түшүнүктөр калыптанып калган элде, кээ бир зайыф, кээ бир токума хадистерге кээ бир адамдар ишенип ошолорду алып алган, ошол Рамазан айында өлүп калса туура бейишке барат экен деп. Жок, андай эмес. Рамазан айында өлсө же жума күнү өлсө туура бейишке барат деген андай сахих бир хадис жок. Бирок адамдын амалы Рамазан айында өлөбү, Рамазандан башка айда өлөбү, эгер инсан таза жашаган болсо, Аллахка баш ийген болсо, ал акыр акыбетте бейишке барат. Бирок эми бир адам ширк келтирип өлгөн болсо, арак ичип өлгөн болсо, жаман бир ишти жасап өлгөн болсо, туура эми бейишке кетти деген сөз, мындай өкүмдү биз бербейбиз. Аллах эртең кыямат күнү бардык адам баласын өзү чогултуп, ошол жерде эсебин алгандан кийин бирөөнү бейишке, бирөөнү тозокко өкүм кылат. Эми ва юнади мунадин, бир чакыруучу болот экен. О, жакшылыкты каалап жаткан адам, жакшылыгыңды кыл, токтобо дейт экен. Күн сайын Рамазандын түнүндө ушул бир чакыруучу болот экен. Жана жамандыкты каалап турган адам жамандыгыңды токтот, бир жамандыкты максат кылып турган адам ошонуңду токтот дейт экен. Күн сайын. Валиллахи утақау минан нар. Күн сайын Рамазандын ар бир түнүндө тозоктон кутулган ошол пенделер болот экен. Тозоктон кутулган.
Ve zalike kullu leyletin. Mına uşul nerse tozoktan kutulu ar bir Ramazandın tününde bolat eken. Hazır biz uşunday bir saatlarda, uşunday bir çoğun bir faziletli bir vakitlarda turabız. Öte bir jakşı bir baktulu bir öte baktulu, öte soğuptoru çeksiz bir ayda turabız. Bu nersenin ne? Kadrına jetişimiz gerek, tuğra bağlay alışımız gerek. Mına Ramazan ayını tuğra bağlay alışımız gerek. Adam jön ele bul erteminen gün batkanга çeyin jön ele jep içүүдөн tıyılıp koyup emес. Bul diyeta maksatта, же арыктоо maksatта bul oroza кармабайт musulman kişi. Musulman kişi Allah'ta baş yiyip oroza karmaydı. Allah maga farz kılgan eken, mına uşul orozon Ramazan ayın maga buyurgan eken, farz kılgan eken dep mına uşul orozonu karmaydı. Bul arıktaş üçün je mına onday diyeta karmaş üçün oroza karmaydı. Bunday insandın ne? Orozosu oroza bolbaydı bunda. Şariat bunday orozonu buyurgan emес. Daha hadislerden okuy turgan bolsak, mına aldımda Leyletul Kadr var. Mına akırkı 10 kündükten izdeysizler bunu. Akırkı 10 kündükten mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tak kündürden izdegele degen. Bul jıl sayın Ramazan oşol Kadırtın 27-sindele bola berбейт kalender boyunca. Bul jılıp turat. Allah'tan bul ilimine taandık bolgan bir sır nerse, balkim bul jılı 21-inde bolor, 23-ünde bolor, 25-inde bolor, 27-sinde bolor. Vallahi alam Allah özü bilüçü oşonduktan akırkı 10 kündükte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşol jengin şımalap belin bekem daşetkanda bekem bayına mına uşul akırkı 10 kündükte kattu ibadat kılgan. Mına ol akırkı 10 kündükte jaşırılgan. Egerde kim mına uşul akırkı 10 kündükte tünü namazlarda, taravihte Kur'an okup dua kılıp tura turgan bolsa, mına uşul faziletke, mına uşul Kadr tüngün faziletine uşol tündögü soğupturga jetişip kalgan bolat. Anan jıl sayın ele 27-nji күнү чогулуп алып эле ошол күн Кадыр түнү экен деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кадыр түн мынол түнү деп айтылганда ана чыга калса эле эки бир киши урушуп жаткан болот. Ошолорду ажыратып бир ажыратып коеюн, ошолорду бир мунасага келтирип коеюн деген менен ошол унутуп калат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Айтайын дедим эле мына ушул экөө себеп болуп калды, ушул экөөнүн жанжалы себеп болуп калды. Кайсыл күндө экендиги мына эсимден чыгып кетти дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындайча айтканда точно анык бир түндү көрсөтүп бере албады. Бирок айтты акыркы так күндөрдөн издей берге, так түндөрдөн издей бергиле деди. Анан жылып турат бул нерсе жыл сайын. Ошондуктан акыркы 10 түндө ким туруп кое турган болсо, бул Кадыр түнүнүн фазилетине жеткен болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадис бар. Абу Хурайра радыйаллаху анхудан келген хадисте ушул сахаба риваят кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен кама лейлатал Кадр иманан ва ихтисабан." Ким Кадыр түндө иман менен турган болсо, ва ихтисабан ошол Кадыр түндү издеп бир сооба жетип калайын, бир жакшылыктарына илешип калайын, жетишип калайын, мага дагы насип болуп калсын деген мына ушундай ниеттер менен, максаттар менен турган болсо, не уфира лаху ма тaqaddama min zanbi, мурдагы күнөөлөрү кечирилет дейт. Мында мурда күнөөлөрү кечирилет дегенден максат инсан чоң күнөөлөрү болушу мүмкүн инсанда. Ал Рамазан болсун, ажылык кылсын, башка болсун, ошол чоң күнөөсүнө өзүнчө тооба кылмайынча, ошол чоң күнөөсү кечирилбейт. Мына ошондуктан Рамазандын түнү болсун, Кадыр түндө болсун, башка бу күндө болсун, инсан чоң күнөө жасаган болсо, сөзсүз ага өзүнчө тооба кылуусу зарыл. Анан бизде дагы бир чоң бир катачылык, Рамазан ошол Кадыр түн деп, ошол Кадыр түндө ибадат кылуунун ордуна кээ бир сериалдарды көрүшөт. Ислами сериалдар деп коет. Ислам андай сериалдардан, сахабалардын фильмдери деп коет, Юсуф алейхиссаламдын кинолору деп коет. Пайгамбарлар мындай нерселерден таза. Бул нерсени акыйдасы, ишеними таза адам бул кинолорду иштеп чыккан жок. Бул кинолорду көрүү менен, бул сахабалардын кинолорун, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кинолорун бул ахли сунна вал жамаа чыныгы акыйдасы туура адамдар иштеген жок бул нерсени. Наоборот, бул нерсе адамдардын акыйдасыны, исламга болгон, сахабаларга болгон жаман бир көз караштарды алып келет бул нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана пайгамбарды, жана сахабалардын мындайча айтканда келбетин тартып, сүрөтүн тартып алып чыгуу бул нерсе болбойт. Бул нерсеге шарият рухсат бербейт. Мисал үчүн Умар радыйаллаху анхунун ошол жахилияттагы
ошол эмелерини биз эми китептерден окуйбуз. Умар радиаллаху анху кандай исламга келген. Биз бир башка бир жерден исламды үйрөнбөйбүз. Исламды мына ушул мечиттен, алымдардан, чоң алымдардан оозунан үйрөнүшүбүз керек. Анан жанагындай фильмдерди көргөн вакытта Умар радиаллаху анху тууралуу, сахабалар тууралуу жаман ойлор кете баштайт. Булар жахилиятта мондай адам болгон экен, түкүндөй адам болгон экен. Бул кандай эми деп, ушундай жаман адамда жаман көз караш, жаман ой пикир пайда болот сахабаларга каршы. Мунун артында дагы чоң бир саясат турат. Муну көп адамдар түшүнүп жете бербейт. Ошондуктан көптөрү кадыр түндө мына ушул сериалдарды коюп алып, мына ушундай кинолорду көрүп алып, анан түнү менен сериал көрүп өткөрөт. Бул андай эмес. Бул кадыр түндө ибадат кылып, намаз көп окулуп, жана ошондой эле дуалар көп кылынып тура турган бир түн. Анан азыр алхамдулиллахи роббил аламин, тынчтык, алхамдулиллах, курсак ток. Кудайга шүгүр, Аллах барыбыздан разы болсун, Аллахтын разылыгына аракет кылыбыз керек. Тынчтык, токчулук, мына ушул чоң бир неимат. Эч бир жериңиз оорубайтабы? Алхамдулиллах, ден соолук жайдабы? 4 мүчө сообу? Алхамдулиллах, жакшы намазда туруп, жакшы ибадат кылып атасызбы? Өзү чоң бир неимат бул ушул нерсе. Алымдар айтат, хадистерге негизделип, киши ден соолуктуу убакытта, жаш кезинде көп намаздарды окуп алыш керек дейт. Нафил намаздарды окуп алыш керек дейт. Азыр ден соолук барбы? Көп намаздарды окуп алыш керек. Көп, эгер мүмкүнчүлүк барбы, мал мүлк барбы, садакаларды берип алыш керек. Көп жакшы иштерди жасап алыш керек дейт. Бул дүйнө мына ушунда эртең оруп калышыңды билбейсиң, эртең колуңдан мал мүлк кетип калуусун билбейсиң. Кызык бир дүйнө. Эртеңги күнү дагы не иштер болот? Дагы Аллах Таала өзү жакшы билет. Инсанда ушул ден соолугу барбы? Жашпы азыр? Көп намаздарды, көп Куран тилаваттарын кылып алсын дейт алымдар. Анткени инсан ушул нерселерди дайыма кылып жүргөн болсо, мисалы үчүн жаш кезинде орозолорду тутуп алсын дейт. Нафил намаздарды, нафил орозолорду тутуп алсын дейт. Нафил намаздарды окуп алсын, нафил орозолорду тутуп алсын дейт. Анан картайган вакытта барып калса, ошол жаш кезиндеги орозолорду тута албай калса, картайгандыгы себеп. Же нафил намаздарды окуй албай калган болсо, Аллах Таала ошол окуй албай калып, ошол картайгандыгы себептүү дагы ошол жаш кезиндеги ошол кылып жүргөн ибадаттарын ниетине жараша жаза берет дейт. Эми картайып калды. Көп нафил намаздарды окуй албай калды. Көп нафил орозолорду тута албай калды. Картайгандыгы себеп, же ден соолугу себеп. Эми жаш кезинде көп орозо кармаган, көп намаз окуган. Эми жаза берет дейт. Аллах Таала жаш кезинде кылып койгондугу үчүн, дайыма улантып тургандыгы үчүн Аллахтын фазилетин, райымына караң, ошо жаш кезинде кандай ибадат кылып аткан болсо, эми кээ бир себептүү кыла албай калган болсо, баары жазыла берет экен. Бул эми Аллахтын бир райымы пендесине болгон. Дагы бир хадисте окуй турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва инна ли кулли муслимин фи кулли яумин ва лейлатин да'ватан яд'у биха фаюстаджабу лаху." Эми Рамазанда ар бир күнү жана ар бир түнү мусулмандын бир кабыл боло турган дуасы бар дейт. Инсан күндүз дагы жана түнү дагы дуа кылып турубуз керек экен. Күндүз дагы, күнү дагы. Анткени азыр жалпы мусулмандар алхамдулиллах күндүз орозо, кечинде намазда, ибадатта. Мына ошол күндүз бир дуа, ал эми кечинде ошол дуа кылууну мусулман киши унутпобуз керек экен.